Кана эмесе балдар, турмуш тиричилик коопсуздугу негиздери сабактарыбызды баштайбыз анда. Коопсуздук дептерлерди саздап коебуз. Анда эмесе сабактын темасы туура тамактануу, сенин бир күндүк тартибиң. Сабактын максаты туура тамактануу жөнүндө билесиңер, бир күндүк күн тартибиңерди иретин билип аласыңар, туура тамактануу жана туура жүрүм-турумдун ден соолукка пайдасын билип аласыңар. Көңүл бурабыз анда. Сенин бир күндүк тартибиң. Демек, ойгонуу канча убакта, физикалык көнүгүүлөр канча убакта, жуунуу канча минута, эртең мененки тамактануу канча минута, мектепке даярдануу канча минута, мектепке баруу канчада, сабактар канчада башталат, мектептен кайтуу канчада, түшкү тамактануу канча саат, эс алуу, сейилдөө, ойноо канча саат, үй жумуштарына жардам берүү канча убакытта, үй тапшырмаларын аткаруу канча убакыт, кечки тамактануу канчада, сейилдөө канчада, уктоого даярдануу, жуунуу канчада жана ошондой эле уктоо канчада. Мына ушул тартибиңерди бүгүн билип аласыңар. Туура тамактануу. Туура тамактануу ден соолуктун маңызы. Эгер сен туура тамактансаң, организмде бардык витаминдер жетиштүү болуп, буюң өсөт, чарчабайсың, дайыма шайыр жүрөсүң. Өтө таттуу жана өтө ачуу нерселерди жебе, газдалган суусундуктарды ичпе, шире же суу ич, жер жемишти көп же, аларды жууп жегенди унутпа. Тез татымдардан алыс бол, айрыкча гамбургер, шаурма жана башка ушундай сыяктуу. Демек, акылдын күн тартиби менен таанышабыз. Демек, акыл саат 7-де ойгонот экен. Саат 7:30, 7:15, 7:30 чейин физикалык көнүгүүлөрдү аткарат. Жуунуу убактысы 7:30-дан 7:45 чейин. Эртең мененки тамактануу 7:45-тен 8-ге чейин. 8:30-да мектепке жөнөйт. Мектепте сабактары 8:30-дан 12-ге чейин болот. 12:30-да үйгө кайтат. Үй жумуштары менен 14-төн 15-ге чейин алектенет. 15:30-дан 17-ге чейин үй тапшырмаларын аткарат. Эс алуу убактысы 17-ден 18:30 чейин. Жуунуу, уктоого даярдануу 8:30-дан 9-га чейин түнкү. Уктоо 9-дан таңкы 7-ге чейин. Мынакей балдар, таанышып алдыңар. Анда эмесе тапшырма силер дагы сенин бир күндүк тартибиң. Ушул тартипти эмне кылабыз? Толтуруп, даярдап мага жөнөтөсүңөр. Баарыңарга ийгилик, саламатта калгыла.